болуп саламатсызбы, атат? иштер жакшыбы? Жакшы, рахмат. Иштериң кандай? Кандай болуп атат, жакшыбы? Чайкатып атамбы? Сонун болуп атат. Жакшы. Азыр жумуштан эми эле чыккан болчумун. Анан азыр конференция залга кирип, азыр эми уланып атпаймынбы? Жумушуңа мешает экен жокпусуңбу? Жок, жумуш бүттү. Негизи саат 5:30 5:00 эле бүтөт негизичи. Жакшы. Ошол бир аз сен жөнүндө эме тартып алып атканбыз видео. Анткени сен эмең направлениең жакшы болуп атабы меники же угбай атабы? Болуп атат азыр, жакшы. Сенин направлениең аябай интересный, жана мындай перспективный направление го. Анан баарына кызык болот болуш керек. Мисалы үчүн менеджменткы, мисалы үчүн IT менеджмент, медицина аябай эле оор го. Мисалы үчүн Германияга тапшырыш, анан жолдорун, мындай нюанстарды, привилегияларды ошолордун баарын мисалы үчүн сурап эметип коеюн деген болчумун. Ausbildungга 100% скидка утуп албадым беле. Мм. Анан негизи ошондо менде жакшы эле дилемма болгон. Негизи келейинби, келбейинби, Ausbildung деген кандай, бул эмне программа өзү деп. Негизи ошол жылдары билчүмүн мен Ausbildung кандай неме экенин. Бирок биз жактан именно Кыргызстандан гастрономияга эле көбүрөөк кеткен үчүн ошол сфераларды эле жакшы билет элем да. Анан көз алдымда элестетет элем, бар заманда ошол жерде эле иштеймин го. Анан бир эки информация алып неметт экем. Анан кийин ойлондум, просто ачыгын айтсам, негизи менин сферам өзүмө биринчи собеседование болуп неметкенде өтө деле жакшы түшүнүктүү болгон эмес. Бирок негизи ооба менеджментти окуруму, анан кийин бир компаниянын азыркы учурда могу иштеп жаткан компаниянын ошол маркетинг отделинде, анан ошо башкаруу отделинде иштейт экенимди билгем. Анан өздөрү айтып беришкен, ушундай задачалар болот. Анан кийин эме фертрак договордун түрлөрүн түшүндүрүп беришкен. Ушундай болот, жумасына монча сааттан иштейсиң, монча сааттан окуйсуң деп. Анан ойлондум, балким эгерде сиз айткандай эле ушул мен окуп жаткан кесиптин ошо перспективалары көбүрөөк го деп ошол мен деле ойлоп, анда келе берүүнү чечтим. Ошол. Негизи менин оюмда, кыялымда негизи бул жакта Европадан магистр деңгээлинин даражасын алыш керек болчу, окуш керек болчу. Бияка келгенден кийин такыр башка реалдуулуктар менен жүздөшкөндөн кийин, же болбосо кандай десем, эми ошол башка өлкөдөн келген студенттердин, же болбосо Ausbildung кылып аткандардын дагы опыттары менен бөлүшүшөт го, бири-биринен айтып берип. Анан аларды уккандан кийин анан ойлондум, демек азыр магистратура кылыш бир аз кыйыныраак экен. Анда мен Ausbildungду ошо дальше баштай берет окшойм деп. Башында негизи эле кыйын болду. Кыйын болгондо кандай жактан? Себеби менин могу айтып атам го, мен дагы бир кызыктуу факт, мен өзүм окуган немеде азыр окууда ошо группалаштарымдын ичинен бир кыргыз менмин. Жалгыз бир кыргыз, Жалгыз кыргыз менмин. Анан башка өлкөдөн келген типа Ausländer менмин да, болду. Калгандары баары немистер. Анан бир түрк, анан дагы бир башка жана арабтар бар, бирок алар биякта төрөлгөн да. Алардын деген Deutsche Pass бар уже, алар немис да, мындайча айтканда. Мектепке барышкан, немис тилдүү, немистер менен аралашып жүрөт, ата энеси биякта көп жылдан бери иштейт дегендей да. То есть аларда эми немис. Анан мендеги проблемалар албетте аларда болгон жок. Азыр күнүбүздө деле мен деле го дейм проблемалар. Проблема дегенде эми кандай, көйгөй ошол эң башкысы эле ошо тил жагынан болду го деп айта алам. Себеби дегенде ооба мен буга чейин 2-3 жолу Ференжопко келип, дагы немис тилинен сабак берип, кандай десем, деңгээлим өзүм ишене ала тургандай эле болсо деле, менин деңгээлим да, мисалы үчүн B2, C1дин ортосундамын го мен. Ал деңгээл деле менин могу сферам үчүн негизи жетишсиз да. Ошо жетишпей калды ошондо, мисалы үчүн Жок, менеджментке. жок. Себеби дегенде кандай десем, ооба мен кандай десем, сабакта отурганда түшүнүп неметем, бирок жада калса ишенесизби, немистердин өздөрү кыйналат да экзаменденчи. Алар өздөрү могу орто баллдан өтө алышпай кыйналат да. Эми элестетиңиз, мен ал жерде кайдагы бир Кыргызстандан келип алып ошолорго тең тайлашып окуп атам да, неме кылыпчы. Анан
кандай десем, анан ошо тил жагынан кыйынчылыктар болду. Азыр эми бара бара өзүмдүн мындай уже 3-жыл болуп атат меникичи. Аха. 3-жыл болгон үчүн өзүңдүн эме кесибиңди, сфераңды дагы да мындай тереңирээк түшүнүп баштаганда уже билесиң да кайсы терминдер кайсы жерде колдонулат, Аха. бул немесе эмне. Анан бизде виртшафт деп коет, бул экономика да. Мгм. Экономикага байланыштуу сабактарыбыз өтө көп бизде. Ошон үчүн азыр кандай десем, менин мектептеги балким жанагы окуп аткан базалар деле биякта жардам берген жок да. Негизи чисто деген жакта башкача экен. Ошондой болду. Анан мисалы үчүн мен өзүм дагы жалпы гуманитарияны бүткөн үчүн бакалаврдачы мен гуманитариядагы сабактарга негизи күчтүүмүн да. Негизи мисалы үчүн бизде азыр өзүбүздүн сферага байланыштуу болот маркетинг стратегиялары, маркетинг, онсайт менеджмент, анан кийин менеджменттин түрлөрү, анан кийин мындай сыяктуу сабактар бар мисалы үчүн. Анан гуманитариядан эми кайсы немецкий тил бар мисалы үчүнчү. То есть ар бир эмеде кайсы сфера болбосун мен билгенден баардык эле ауыс бирдин окуп аткандарда ушундай болуш керек. Немис тили, анан этика сабагы, анан дагы бир ушундай гуманитарный бир эки үч сабак болот да. Ошо бизде деле бар. Мен ошол сабактардан ошо автоматтык түрдө ошо бир менен өтөм, болду. Анан ошо өзүмдүн жеке жанагы эме экономика сабактарына келгенде ошо виртшафт унтеррихтем да. Же болбосо ошол жана маркетинг сабактарына келгенде ошо кыйналып эле отуруш керек да. Ал жакта уже схема, эсеп кысап иштери эсептеш керек. Анан жана терминдер башкача, аны жатташ керек. Анан кийин бул жакта Германиянын жанагы налогдору барго, налогдор кантип эсептеш керек, ушулардын баарын билиш керек да. Жатташ керек. Анан эми элестетиңиз, Кыргызстанда жүрүп өзүбүздүн налоговый жана салык немелерин түшүнбөгөн, билбеген адам бул жака келип туруп Германиянын салык немелерин үйрөнүп атат да. Ошол сыяктуу да. Анан аларда жылына өзгөрөт, алар жанагы квоталар өзгөрөт, эмелер өзгөрөт. Ошолорду дагы кадимкидей билиш керек. Анан башында ошо тил жагынан кыйналдым. Кыйын болду. Анан бир суроо менден азыр айттым мисалы үчүн өзүңдүн сфераңда мисалы үчүн университетте окуп келген сферада жалаң автомат менен бир болуп бир менен өтөм депчи. Кээ бирөөндө мисалы үчүн көбүнчө Кыргызстандан келгендер келе тургандарга түшүнбөйт да мисалы үчүн бир эмнеге бир менен өтөт депчи. Ошону түшүндүрүп берип койсоң. Бул жакта мисалы үчүн университетте окуганда бизде мисалы үчүн Кыргызстанда деле ар кандай баалоо системасы бар да. Ал GPA менен кетет го. Мисалы үчүн GPA бул максимально 4 да негизи университеттерде. Вот бул жакта анан жанагы мектептин дагы баалоо системасы башкача го. Бизде 5 бул эң сонун балл, бул советтик баалоо системасы да. Бул совет учурунда биз ошол системага кирип калганыбыз үчүн азыркы учурда биздин азыркыга чейин ошондой баалоо системасы менен бааланып келет. Бирок биякта Германияда тескерисинче. Мисалы үчүн 1 бул эң жакшы балл, анан 6 бул эң жаман балл. Мындай менен кетет да. 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп кетет. Ошол 6 бул деги 2ден да бир аз төмөнүрөөк, ал болду такыр болбойт деген да. Бул 5, 4, бул жакта 5, 4, бизде сонун болсо, бул жакта бул деген 3 менен 2нин ортосу. 3 да, жалпычы. Анан 3, 2 бул 4 сыяктуу, 4, 1 болсо бул 5 да. Мындай. 1 эң жакшы балл деген түшүнүктү берет. Анан жана 100 баллдык система деле бар негизи, жанагы экзамендерде суроолорду бергенде 100 балл менен эле эсептелинет, бирок баа жанагы 1ден 6 шкалага чейин ошону менен кетет да, ошол система менен кетет. Канчалык көп жооп берсең ошончолук Ооба, мисалы үчүн эмеде деле бизде университетте деле бар го жанагы 100 балл бул AA, анан 90дон 100гө чейин бул AA болсо, ошол 90дон 100гө чейин бул 1 да, мындайча айткандачы. Анан жанагы эмеден баштап 80 канча эле 80ден баштап 91ге чейин ушундай 89га чейин 88ге чейин бул эмеде BA, анан BB деп эсептелинет го университет. Ошол сыяктуу эле. Просто ошону эле 100 баллдык система менен эсептеп туруп, аны баа менен коюп беришет да, ошол сыяктуу. Анан ар бир баанын өзүнүн ошол топтой турган баллы бар, ошол болду. 100 демек бул 1 да. Эгерде толук 100 балл алып атсаң же 90дон өтүп атсаң, ашып атсаң, анда бул 1. Ошондой. Так, сонун маалымат болду. Мен эми уруксат берсең, мен суроолорума берип кете берейин акырынан бир аздан. Так, ауыз бийлик издегенде эң биринчи эмнеге көңүл бургансың? Акчагабы же компаниягабы же багыткабы айтып атпайсыңбы? Мисалы үчүн эме утуп алгам депчи. Анан баары бир кызык бар болчу да, издеп жүргөнсүң ауыз бийликти ойлонуп, мындай кандай болчу депчи. Анан ошондой эмнесине кызыктың элең? Негизи ошо башында айткандай эле мен үчүн ошо негизи багыт кызык болгон. Эгерде багыт жакшы болсо, негизи именно направленияны жакшы тандасаң, ошого жараша анан айлык дагы болот да. Негизи ошондой. Биринчи ошо сфера кетиш керек го деп ойлойм. Билбейм башкаларда кандай. Анан эми менин оюмча кандай десем, эми
университетте окуп, анан кийин ошончо күч берип, анан кийин бул жака кайра ауыз билдиң үчүн келип атат да эмичи. Анан ошого жараша багыты да жакшы тандаш керек го деп ойлойм да. Себеби дегенде мен билем могу жакта ауыз билдиң окуп жүргөндө, мисалы үчүн өзүнүн эле окуп аткан сферасын ошол өзүнүн өлкөсүнөн бүтүргөндөр да. Мисалы үчүн жанагы хотель фахман же хотель фахфраун окуп жүргөндөр көбүнчө өзүнүн өлкөсүнөн турист жанагы туризм тармагында бүтүргөн. туризм факультетин бүтүрүп келгендер болот да көбүнчөчү. Анан алар бияка келип туруп эле ошону кайра улантып неметишет да. Менин оюмча андай резону жок да. Аны кайра бияктан улантыштын немеси кереги жок. Бияктан уже башка ошол Германиянын, ошо Европанын стандарттарына туура келген же болбосо бияктан ошол ауыз билимди бүткөндөн кийин жакшы жумуштарды таап кеткендей болуп тандаш керек го дейм да. Ошол стандарттарга жараша болуш керек. Себеби ауыз билдиңди биз билебиз да, бул деген Германиянын өзүнө эле жарай турган система да. Анан Австрияга жарайт, анан Швейцарияга ошо эгерде анархияны кылса, признание кылып неметсе жарайт деп уккам. Бирок жалпы бул ошол Европанын, точнее Германиянын ошол жана экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки жанагы экономикалык кризисти көтөрүү максатында ачылган программа да булчу. Анан мындай кандай десем, жанагы окууга, чоң окуу жайларга, мындай престижный окууларга мындай окууга мүмкүнчүлүгү жок болгондор, балким же өтө албай калгандар, ошентип алар дагы бир билимди алсын деген эмеде, мааниде ушул программага эметип башташкан да. Ошондой. Анан негизи ооба ауыз билдиңди деле ооба мынтип айткан менен өтө деле немесин төмөндөткөн болбойт. Эгерде багытын жакшы тандаса, ауыз билдиңди бүтүрүп деле ошо бакалавр менен бүтүп иштеп аткандар менен мындай бирдей деңгээлде иштеп болот. Ооба, ошондой. Бул ошо ар өзүнүн тандаган багытын, кесибин канчалык өздөштүрүп кете алат да, ошонусунан менин оюмча көз каранды деп ойлойм да. Ооба, туура. Сонун жооп болду. Так, экинчи суроо болсо, бул мисалы үчүн азыр сен үчүнчү курста окуп атпайсыңбы? Анан менде суроо, менеджмент, мисалы үчүн менеджмент тармагы, менеджментти мисалы үчүн бир сөз менен түшүндүрүп бересиң? Сенин оюңда мисалы үчүн менеджмент бул менин оюмча бир сөз менен айтканда бул башкаруу, анан адамдар менен иштеше билүү да. Кадрлар менен иштеше билүү, адамдар менен иштеше билүү. Адамдар дегенде кайсы адамдар? Ошол сферадагы иштеп жаткан жумушчулар менен иштеше билүү. Анан кийин ошол компаниядагы жумушчулардын кандай десем, мындай мотивациясын көтөрүү, ошондой сыяктуу деп ойлойм. Анан компания менен ошол жөнөкөй жумушчулардын ортосундагы бир байланышты түзгөн бир адам деп ойлойм да. Ооба, ошондой. Так, сонун жооп болду. Так, анан үчүнчү канчанчы суроо болуп кетти унутуп калдым, бирок кийинки суроого өтөлү. Так, алгачкы жумуш күнүң кандай өттү эле? Мисалы үчүн эсте калган бир эме болду эле? Мисалы Германияга жаңы келгенде жумуш күнү башталып же окуу күнү? Алгачкы жумуш күнү эме болгон, мен 23-жылы ошол 23-жылы 1-августта келгем. Анан мен дароо эле жумуш менен башталып кеткен меники. Анан кийин окуум башталган. Себеби билесиз, бул жакта ауыз билим кылып атканда окуу ар бир Бундесландка карата жанагы каникулдар өзгөрөт да. Ошол Хессендин немеси боюнча 23-жылы кандай болсо алардын күндөрү жылып турат. Ошого жараша мен биринчи келгенде дароо эле иштен баштагам. Иштен баштап туруп анан кийин окуум башталган. Биринчи жумуш күнүндө кандай десем, биринчи эле мен ошол жумуш берүү үчүн биякта дароо эле ошо аэропорттон тосуп алган. Ошо эсимде тосуп алып туруп анан сразу эле жумушка келгенбиз. Жумушка келип туруп эле анан дароо эмеге жумуш келишимине кол койгонбуз да, договоргочу. Ошол жерден өзү түшүндүрүп берген. Жалпы договор боюнча түшүндүрүп берген. Анан ушундай иштейсиң деп, анан биринчи эми көрдүм да, офиске келдик, анан көрүп, анан могу биздики ушу Франкфуртта, Баухофтун жанында эле да, центрде. Өлө ызычуу, анан билбейм, мен Бишкектен келген, кичинекей эле бир шаардан келген адамдын реакциясындай эле болгон. Меники деле жанымда жана бийик зданияларды көрүп, деп оозум ачылып элечи. Азыр болсо мен үчүн бул мындай эле нормалдуу көрүнүш болуп калды. Нормалдуу эле көрүнүш, ооба, келип, болуп атат деп болду. Мен аны эч карабайм. Ошо биринчи келгенде, ошо биринчи жумаларда өлө мен жумушка кирбей эле ошо шаарды кыдырып эле, деп эле ошо эки жакты карап эле жүргүм келет болчу. Ошондой. Бирок жумушка келгенде ошо айтканымдай эле жалпы биринчи түшүндүрүү иштелип жүргөн биринчи күндө. Анан ошо келишимге кол коюп, анан коллегалар менен тааныштырып, анан ошол жерден эртеси күнү эле дароо жумушка чыгып баштагам. Анан эми эсте калган нерсе бул эмне? Менин оюмча жанагы Кыргызстанда
10 мүнөт кечиксең бул норма го. 10 мүнөт ооба бул биз үчүн 10 мүнөт бул биз убагында келди деген сөз да, ооба эми мындайча айтканда. Чогуу эми бул ачуучундук, муну моюнга алыш керек. бизде Канчалык даже эме. жарым саатка чейин кечиримдүү да. Ооба, кечиримдүү го бизде. Анан мен ошо менин оюмча биринчи же экинчи күнү менин оюмча 2 минутта кечигип келген болушум керек. 2 минутага. Ошондо 2 минутта, 2 минутта кечигип келгенде ошо Роберт айткан: Гүлдана, бул жерде сенин ошо Кыргызстандагыдай эмес, бул жерде деген Германия. Болду эми типа ойгон. Болду, 2 минутта сен убагында келдим деп жыргап келип атасың, бирок бул типа дисциплина болуш керек, анан пунктуйкайт болуш керек деп ошентип айткан эсимде. Ошол менин оюмча ошол кичине кандай десем, энтоюшум болгон момент ошол го да. Эми разочарование болуп 2 минутта үчүн мага ушундай зат деген сыяктуу болупчу. Ошол а так жакшы эле болгон негизи. Так, ошо 2 минутта негизи ошо Германияда бул аябай кийинки суроо болсо мындай, менеджментте үйрөнгөн нерселериңди кайсынысын күнүмдүк жашоодо колдонуп жатасың? Мисалы үчүн тема эмелерди өтөсүң, сен өзүң азыр практика кылып атасың, анан окууга барып атасың. Ошолордун мисалы үчүн практикада кылганыңды, окуудан үйрөнгөнүңдү кайсынысын күнүмдүк жашоодо мисалы үчүн бир жерден колдонуп калып Бизде атасың? мисалы үчүн эми бул жерде негизи көп эмелерди айтсам болот, көп мисал келтирсем болот. Бирок бизде мисалы үчүн жанагы дегенде сабактарда кандай десем, партнерлор менен тил табышуу, партнерлор менен сүйлөшүү, алар менен терминди бир күнгө белгилеп, анан аларга өзүңдүн продуктуңду сатуу. Ну, продакт менеджмент, А, ошол боюнча. партнер болгондо компаниянын партнерлору ошентип Ооба, компания мен иштеп аткан, мисалы үчүн компаниянын партнерлору менен кантип туура тил табышып сүйлөшүш керек, анан кантип өзүңдүн продуктуңду, өзүңдүн эме предлагать этип аткан нерсеңди кантип туура сатышың керек, кантип презентация кылышың керек да, жанагы продуктучу. Ошондой моменттер болот ошол сабактардан өткөндө. Мисалы үчүн ошол жерге келгенде бул жерде бир гана үйрөнгөн нерсең эмес, ал жерде жанагы айтып атам го, башында эле айтып кеттим го, адамдар менен сүйлөшүү, бул коммуникация деген эң маанилүү нерсе да. Мисалы үчүнчү ошол жерде туура суроолорду берүү, ачык суроолор деп коет, offene fragen депчи, ошолорду кантип туура бериш керек, кайсы жерде кантип ошол иши кылып жанагы каршыңда отурган партнерду, сүйлөшүп аткан партнерду иши кылып ишендиришиң керек да, ынандырышың керек то, что биздин предлагать этип аткан продуктубуз же нерсе укмуш иши кылып, ошону албасаң сен көп нерсени колдон учуруп атасың деп ошондой кандай десем, сатуу тармагында Бул жакта сеники экинчи направленияда болуп кетет экен да, сатуучу болуп же биринчи. ошондой кауфрау деп деле айтылат да биздикиче, ошол эмеси сферабызчы. Ошон үчүн ошону үйрөнөбүз. Күнүмдүк жашоодо эмне жардам берип атат? Бул ошо адамдар менен анан кандай десем, жанагы статусуна, алардын канчалык укмуш жерлерде иштесин, укмуш партнер болсун, алар деле биз сыяктуу эле жөнөкөй эле адамдар да. Ошолор менен мындай жөнөкөй тил табышып кеткендей. Мисалы үчүнчү мурун менде мындай мурун деле жок болчу негизичи. Мен уялбай эле, тартынбай эле сүйлөй берет болчумун. Анан бияка келгенде ал жакта эми кыргыздар да. Өзүңдүн тилиңде сүйлөшөсүң, орусча, кыргызча, окей, түркчө балким кээде да. Бирок биякта уже немистер да, алардын кандай десем, маданияты башкача, сүйлөшүүсү башкача, түшүнүүсү башкача, анан кантип эметиш керек. Анан азыр эми ошол кандай десем, ошол үйрөнгөн нерселерим негизинде, практиканын негизинде немистер менен деле көндүм да уже сүйлөшкөнгөчү. Азыр эми коркпой эле сүйлөшүп, өзүмдүн айта турган нерселеримди айтып, суроолорду берип эме кылыпчы, ошо. Негизи мисалы үчүн азыр сен айтып атасың, мага негизи азыр оор да, мисалы үчүн көбүнчөсүнө эле негизи ошентип оор, немистер менен ошентип сүйлөшкөнчү. А сеники мисалы үчүн ошол тармагында аябай мындай жардам бериптир сагачы. А бизде азыр Мен ооба, мисалы үчүн күнүнө дагы жумушта отургандан деле телефон аркылуу сүйлөшүүлөр болот да мендечи. Менин задачаларымдын дагы бир бөлүгү ошол телефон менен партнерлорго чалып чыгам да. Чалып, кандайсыңыз, жакшысызбы, иштер жакшы болуп атабы деп алар менен сүйлөшүп, себеби дегенде бул кунденаквизе деп айтылат негизи немисчеде. Кунденаквизе бул каждый раз ошол өзүнүн партнерлорго биздин компаниянын бар экенин эстетип туруш керек да, чалып, сурап, ал дагы бул уже эме да, кандай десем, кунден бединуң да, получается ошол биздин партнерлорду обслуживать этиш керек мындайча айтканда, ошол да. Вот. Тейлеш керек, тейлөө, кардарларды тейлөө дегендей эле. Анан мисалы үчүн өзүң айткандай эстетип биз барбыз. Дагы мисалы үчүн эмени ортодогу келишимди же болбосо мисалы үчүн мамилени компания ортосундагы ошону дагы мисалы үчүн жаңылап дагы күчөтүп турат экенсиңер да. Так, сон сеники биякта да 2-3 эме болуп кетет экен да, направление болчу. Биздики негизи Dienstleistung Kauffrau деп айтылат. Жалпы эмебизче
Официально, э? сферабызда и ошол ал деген бул ошол кандай десем, отдел кадров да, отдел кадровдогы этот сатуучу деген сыяктуу да негизичи. Бирок менин аты ошондой болгону менен мен айтып атам го ошол биз эмени бүткөндөн кийин, ауыз бийлигиңди бүткөндөн кийин ошо сиз айткандай эле бир 2-3 сферада дальше улантып кете алабыз да. Анан ауыз бийлигиңди бүткөндөн кийин да мисалы үчүн вайта билдинг деп айтылат ошол андан ары кайсы сферада да тереңдетип кете турган болсом, ал өзүмө көз каранды да. Мен мисалы үчүн мен азыр могуну бүткөндөн кийин маркетинг жагында уланткым келет мисалы үчүн ошол сыяктуу да, маркетинг же болбосо менеджмент, продукт менеджмент сыяктуу ошол сферада же болбосо кардарларды тейлөө тармагында, сатуу тармагында ушундай. Ошон үчүн ооба айтканыңыздай эле жалпы 2-3 жакка бөлүнөбүз. Анан мисалы үчүн биздин немеде деле менин группалаштарымдын ичинде мисалы үчүн ар кимиси ар кайсы компанияда иштешет да. Бирөө там эме Deutsche Bank эмеде иштейт, бирөөсү болсо Deutsche Bank Schenkerде иштейт, мисалы үчүн бирөөсү Lufthansa иштейт, бирөөсү дагы бир ушул могу Франкфурттагы чоң эмелерде иштегендер бар да. Ошол. Анан ар кимиси ошо өздөрүнүн эмесине жараша тармактарында иштейт да. Бирөөсү маркетинг жагында, бирөөсү ушулда сатуу тармагында. Бирок баарыбыз келип туруп ушу бир эмеден биргебиз да, жана эмелебиз жалпы. Ошол. Сонун. Анан дагы кийинки суроо, мисалы үчүн азыр өзүңдүн тармагыңдагы адистерди кыргыз адистерди кездештирдиңби Германиядан? Уже бүткөн, иштеп аткан ошол тармакта, менеджмент тармагында же болбосо сатуучу тармагында ошондой кездешүүлөр болдубу же андай боло Мен элекпи? негизи жалпы немен эме именно могу түздөн түз ауыз бийлигиңди бүтүп туруп, могу менин тармагымды анан иштеп аткандарды кыргыз жарандарын азырынча жолуктура элекмин. Балким окуусун бүтүп же болбосо Кыргызстандан окуп келип туруп бул жактан дипломун признание кылып иштеп аткандар бардыр, бирок ауыз бийлигиңден именно могу менин сферамда пока жолуктура элекмин. Жолуктургам эми бул гастрономия сферасындагылар да көбүнчөчү. Ооба. А менин сферамы даже жада калса буякта өзүм деле айтсам таң калышат. Кече жакында эле мисалы үчүн ошо кыргыздар болуп жолугуп турабыз го мынтип Ооба. эметип ошол жакта деле айтсам, биякта ошо көп жылдан бери жашап аткандар деле сен ошол тармактасыңбы деп мындай Таң калышып турат, э? ошондой Ооба, болот. мисалы үчүн эме жанагындай мен даже IT ошо сенин тармагыңдагылар мисалы үчүн буларга дагы немистердин өзүнө дагы кыйын болуп калат экен да кээ бир учурдачы. Ооба, ооба. Анткени Ошол чын негизи ооба. да. Себеби дегенде ошо тармакты ооба айтып атам, тармактандырыш керек укмуш деп, бирок ошол мен азыркы айтып аткан кыйынчылыктарга дагы ошолор менен жүзүшкөнгө даяр болуп келиш керек да. Мисалы үчүн тил жагынан кыйналат, жакшы түшүнбөйт. Анан кийин ойлошот да Кыргызстандан мисалы үчүн менде B2 бар, болду, мен барып туруп азыр укмуш окуп кетем. Эми ауыз бийлигим мындай эле да барып туруп деп ошенткен ойлор болушу мүмкүн. Бирок андай эмес да. Бул деген ошо сферадан сферага карата өзгөрөт да. Бул тилдин деңгээли дагы ошого жараша болуш керек деген ойдомун. Анан бул тилдин деңгээли дегенде биз эми кандай биз деген ооба хохто иштөө үйрөнөбүз, ошончолук үйрөнүп келебиз, бирок биз деген ошол бир сфераны алып туруп, ошону тереңдетип туруп терминдерин үйрөнбөйбүз да. Биз Ооба. аны ары билбейбиз, ошондой да. Аны бул жактан келип Кайра үйрөнөбүз да. жаңы баштайсың. Ооба, ошондой. Ооба. Сонун. Так, кийинки вопрос, кийинки суроо. Ауыз бийлиң тууралуу эң кеңири тараган миф же туура эмес түшүнүк кайсы деп ойлойсуң? Миф же туура эмес түшүнүк. Сенин оюңча именно. Боюнча айтып атпайсыңбы, ошол боюнча, Ошо э? тил боюнча го дейм, ошо жалпы ошо тил боюнча анан кандай десем ошо оңой болот, ушу тил жактан кыйналбайм дегендер ошо эми ауыз бийлигиңдин айтып атам ошо эми эмесине жараша, даражасына, деңгээлине жараша ал деген бир аз эми колледж сыяктуу го, бул эми ауыз бийлик бул колледжда эми мындай айткандачы биздин салыштыруу менен алып карагандачы Кыргызстандын жайлары менен ошентип ойлошот, бирок негизи ошо айткандай эле сферадан сферага жараша өзгөрөт. Ал миф негизи. Ошон үчүн немис тилин жакшылап үйрөнүш керек. Анан мен да кошумчалап кетсем, азыр сен айткан, мен сенден уктум азыр эле. Мен буга чейин ойлочумун, мисалы үчүн, аузуңду бүтсөң, ошол эмеси бүт Европа боюнча жарайт депчи. Жок, бул да миф, ушул эң чоң миф. Ошол анткени Кыргызстанда компаниялар эми жамандыгын эмес, бул мисалы үчүн ачыкка сүйлөшүп атпайбызбы? Алар мисалы үчүн келе аткан студенттер дагы мисалы үчүн билиш керек да, эмнеге келип атат, кайсыл жака жарайт. Анан мен деле ойлочумун, мен деле өзүм жана өзүм билгендей иштеп жүргөндө ошондой консультация беришимин да. Ой, бүт эмеге жарайт Европага депчи. А көрсөм мисалы үчүн сен айтып аткандай только Германия, там Австрия и там эгер признание кылса, там Швейцария депчи. Ошол мага жаман. Бул жанагы да өзүм айтып кеткендей эле жогоруда жанагы Германияда ойлонуп табылган система болгон үчүн бул ошо билим министри тарабынан ойлонуштуруп, анан бул деген жана ошо жумуш күчүн дагы башка өлкөлөр
өкмөттөрдүн тартуу максатында ала алынган бул системадан негизичи. Анан ошодон кийин ауыз бийликтен кийин жана көптөгөн мисалы үчүн жана түрктөрдөн Турциядан канча эл келген бул жака ошолор окуп башташкан ауыз бийликти. Себеби дегенде алардын биринчи келгенде тили жок. То есть тилдин деңгээли өтө төмөн. Бирок алар деген окуу жайга өтүш үчүн чоң жайга окуша алышпайт. Ошон үчүн булар биринчиден ошо ауыз бийликти баштап туруп, анан кийин дальше ошо мен жана айтып аткан байта билдинг менен дальше кетишкен да. Мисалы үчүн азыр менде деле көп мисалы үчүн коллегаларыбыз башка, мисалы биздин башка эме офистерде башка шаарларда иштеп аткан коллегаларыбыздан же башкалардан деле окуп. Мисалы үчүн башында ошо башка өлкөлөрдөн келгенде да, именно көптөө жана арабтар мисалы үчүн да, ошолор биринчи ошол ауыз бийликтен башташат да, жолун. Ауыз бийликтен башташат дагы, анан кийин дальше окууга өтүп кетишет. Окушат дальше, анан сыйрасын ошентип туруп мындай квалификациясын ошентип жогорулатат десем жаңылышпайм да. Анан ооба, ушул эки өлкөдө эле жарайт, үч өлкөдө негизи немис тилдүү өлкөлөр да буларчы, ошон үчүн жарайт го деп ойлойм менин оюмча. Анан дагы неме, бирок ауыз билдинг немистердин арасында дагы негизи жалпы немистердин өздөрүндө бул дагы өтө популярный эме? популярный эме, ооба. Мисалы үчүн анан бир сфералар бар, ошо популярный болгондор именно могу эме гастрономия жагын алып карасак, мисалы үчүн жада калсак немистердин өздөрү деле мисалы үчүн көп немистер жанагы повардын эмесин бүтүрүшөт. Ооба, Ауыз билдинг ресторандарда. бүтүрүшөт. Ооба. Ауыз билдинг бүтүрөт дагы, анан кийин дароо иштеп башташат негизичи. Ауыз билдингден ошо экзаменин тапшырат, мисалы үчүн. Анан кийин Германиянын эмеси тарабынан, билим министри тарабынан кадимкидей экзамен алынат. Тапшыргандан кийин анан уже иштеп башташат да. Ошол. Бул да ауыз билдингде ошо плюс жактары, авантажный жактары бул ошол ауыз билдингди кыскартканга мүмкүн. Ошон үчүн кыскартып туруп батыраак бүтүрүп, батыраак кандай десем жумушка аралашып кеткенге мүмкүнчүлүк да. Батыраак акча тапканга мүмкүнчүлүк тоже. Бул мындай 2 жылдан 1 жылга чейин. 1 жылдан 1,5 жылга чейин кыскартса болот. Мисалы үчүн ал кыскартканда эмнеге көңүл буруш керек же кандай? Кыскартканда негизи окуудагы эме жетишкендиктерге, ийгиликтерге жараша болот. Баа жагынан кандай, сабактарды кандай түшүнүп атат, ошого жараша болот. Анан кийин мисалы үчүн орточо бир балл болуш керек. 2,5 дейт. 2,5тен баллың өйдөрөөк болсо, өйдөрөөк дегенде бул жана биз айтып кеткен 1ге жакыныраак болсо, анда ошондо эсептейт дагы. Мисалы үчүн биринчи switching proofing болот, ошондо да жакшы, ошого чейин жакшы сабактардын экзамендеринин баарынан жакшы баллдарды алып топ келгенде, анан кийин эме менен, фирма менен иштеп аткан фирма менен биринчи сүйлөшөсүң. Кыскартсам болобу, мен мына баллым ушундай, бааларым жакшы окуп атам, окууда деп анан тиги бааларыңды алып келип көрсөткөндөн кийин негизи компания чечет. Өзүңүздүн иштеп аткан компанияң чечет, Иштеп аткан компания чечет. Себеби дегенде иштеп аткан компанияга ошончолук деңгээлде маанилүү. Эгерде сенин жумушчуң ауыз билдингин кыскартып келгенден кийин ошол жумушта кайра иштеп кете алабы, ошонун башкача айтканда фейкайтын деп коет, способности, ошого эмеси кудурети жетеби же жетпейби, ошого жараша алар өздөрү чечим чыгарат да. Макул, сен жумушта деле жакшы түшүнүп атасың, жакшы практикада жакшы колдонуп атасың, кыскартсаң болот деп ушинтип айтышат. Анан ошого жараша да неме болот. Албетте анан негизи менин мисалы үчүн эмемде мен кыскарткым келди жарым жылга. Бирок менин иштеп аткан компаниям уруксат берген жок. Себеби дегенде эми биринчиден ооба мен немис тилдүү студент эмесмин, немис тилдүү неме эмесмин. Ошон үчүн алар ойлошту, Гүлдана, сен аягына чейин эле толук кандуу бүтүрүп баарын, мисалы үчүн аягына чейин окуп, баардык программаларды өздөштүргөнүң эле жакшы болот го аягына чейин деп ошондой мага сунуш беришти. Албетте мунун артында дагы көп нерселер, нюанстары бар албетте, бирок ошол компания чечет да. Анан башка өлкөдөн келгендерди дагы кадимкидей жакшы эле кабыл алышат. Алар деле биякта жашаганга, иштегенге, акча тапканга, окуганга, билим алганга акысы бар деген сыяктуу мындай нормалдуу кабыл алышат да буларчы. А бизде мисалы үчүн эмне болуп атат? Мисалы үчүн эме индустар келсе, Палестинада эме пакистандыктар келсе, дагы башкалар келсе, ай булар эмне кылып атат, деп ушинтип депчи. Анан балким алар биздин дагы ушул экономиканы кандайдыр бир деңгээлде өнүктүрүп атат да, аларчы мисалы үчүн өзүнүн салымын кошуп атат да. Биз ошондой жактан дагы биз кандай десем бир аз интеллигентныйраак болушубуз керек да, ошол жактан дагычы менин оюмча. Анан булар ошол нерсени жакшы эле кабыл алышат. Дискриминация бар эми албетте. Жок деп айта албайм, бар. Кээ бир немистер бар, жактырбайт биздердичи, бизди башка өлкөдөн келгендерди. Алар бирок аз санда, эми алар жанагы AFT'ни шайлагандар да, өзүбүз тилде ошолор да. Болду. Так жалпы негизи көп немистердин оюнда бул жакшы эле көрүнүш. Ооба, булар болбосо биздин экономикабыз түшүп кетет болчу. Булар жакшы эле кылып атат, жакшы эле келип ауыз билдинг кылып атышат, жакшы эле келип жанагы ар кайсы сферада иштеп атышат деп өздөрү түшүнүп турат ошол нерсеничи негизи.
биз кетсек булар жок да, негизи булардын демографиясын билесиз да, булардын А, мындайынан пирамида эмес, булардыкы мындай тескерисинен пирамидада, биякта картаңдар, эң үстүндө картаңдар, астында жаштар да, эң азы а, ушундай. Ошон үчүн булардын демографиясы жагынан, жумуш күчү жагынан жалпы баары эле бир аз азыр аксап турган учурда азырчы. Ошон үчүн булар түшүнүш керек. Башка өлкөдөн келгендер эми биз, мен жана сиз ушул нерсени колдоп атабыз да, а. Жана тескерисинен. эмеде еще былтыр качан чыкты, бир челлендж чыкты го, мисалы үчүн ослендерлер кетсин деп эметкенде, мисалы үчүн компаниядагылар эгер кетип калса канча Ооба. сотрудниктер именно немецтер Канча депчи. немис калат, канча немис Канча калат немис калат ошондо. деп ошондо мисалы үчүн явный пример болду го. Мисалы үчүн Ооба. 20 работниктин арасынан бир 5 эле калып калат же 3 ушундай калып калат. Особенно могу эме медицина тармагында ушундай көп экен го. Ооба, ооба, Ам, жанагы флеге деп коет, бул ошол жанагы биздеги эле. Эми бул жакта флеге эмнеге көп, эмнеге Европа десе эле мисалы үчүн бизде башкача түшүнөк го. А, баары мындай интеллигентный, баары мисалы үчүн мындай Европаны биз мындай өйдөрөөк көрөбүз го. Ошого көз карашың кандай сеники? менин оюмча бул айтып атам го, ошо жанагы бул азыр ошо Германияга жанагы келип аткан, эми биз деле келип атабыз негизичи, бирок менин шефим айтмакчы, силер жана VIP ауслендерлерсиңер деп айтат го, биздичи силер деген окууга келип атасыңар депчи. Анан жанагы жөн эле эми бул жерде азыр мен оюмду туура айтышым керек да, азыр туура жеткиришим керек. Бир аз башкача мен дагы эме дискриминация кылган болуп каламбы, кандай болуп калат. Бирок башка жанагы өлкөлөрдөн келип атпайбы, мындай каттам болуп келгендерчи, мисалы үчүнчү. Анан менин оюмча бул ошол нерселерден дагы защита эткиле дейм, көз каранды дейм. Себеби дегенде акыркы убактарда ушу Германияда өлө көп ушундай башка өлкөдөн келгендер көбөйүп кетти да. А, Анан албетте алар келгенде ошол өздөрүнүн маданиятын, өздөрүнүн ошол эмелерин, коомдук эрежелерин бул жака чогуу ала келишет да. а, Анан эми ала келгенден кийин элестетиңиз, эми ошого жараша эмеги кандай десем, коомдун бир нерселерге берген реакциялары, көз караштары да ошого жараша өзгөрүп атат а, деп ойлойм да. Анан менин оюмча бул ошо жылдан жылга ошондой болуп атат да. Мисалы үчүн м, төмөндөп бир аз эме кылып, анан өтө деле интеллигентный эмес экендей көрүнүп, себеби а, ошолорду көрүп атабыз да биз бияка келипчи. Анан негизи жалпы эгерде бир 10 жыл мурункуго дейм, мисалы үчүн, эми 10 жылды албай эле, мисалы үчүн мен биринчи жолу биз качан келдик, Ференжопко келбедик беле, ошондо 19. 2019 жылы, 6 жыл мурун. 6 жыл мурун эле башкача деңгээл болчу Германияда, байкайсызбы? Аябай өзгөрүп кетти. Башкача болчу. Действительно мен ошондо ойлогом, булар действительно алдыда экен, деп. Эми балким ооба ал жакта биз кыска убакытка келген үчүн өтө деле жакшы билген эмеспиз. Эми биз азыр ашканасына кирип уже аралашып жүрөбүз да, азыр элдер мененчи жашап атабыз. Балким азыр дагы да тереңирээк билип аткан үчүн дагы көп нерселерди байкап атабыз. Бирок менин оюмча бул өтө деле андай эмес, миф го дейм. Ооба баары интеллигентный, А, бул ошол адамдан адамга карап деле өзгөргөн нерсе го дейм менин оюмчачы. Ооба туура. Билим деңгээли ооба күчтүүрөөк, жогорураак, адамдардын билими дагы жогорураак, деңгээли башкача. Бирок ал аз санда гана калды го деп ойлойм менин оюмчачы. Азыркы жаштары кандай немистердин билбейм, бирок алар ооба көпчүлүк бөлүгү билим жака умтулуп, жакшы жерлерде иштеп неметкенде аракет кылышып аткандыр. Бирок билбейм, азыр аны так сиз айткандай 100% да ошондой сездим, ооба булар бизге караганда акылдуу деп айта албайм. Азыр маалыматтарды кабыл алуусу башка, жаштардын ой жүгүртүүсү башка, жаштардын ой максаттары, тилектери башка деп ошондой го дейм. Ооба. а. М. Сонун маек болду. Анан дагы акыркы суроом. Мисалы үчүн жаңы келаткан Кыргызстандан ауыз билимге ошол сенин тармагыңа менеджмент же болбосо башка ушундай жакшы IT же болбосо медицина могу эме дагы жакшы эмете бааланат го. Зубной врач. Ошолорго же болбосо вообще в целом эле ауыз билимдин тармагына келем деген студенттерге кандай кеңеш берет элең? Эң биринчи, главный бир 3 топ кеңешиңди айтсаң? М. Биринчи эле кеңешим менин оюмча ауыз билимдик боюнча жакшылап ошол бара турган тармагын жакшылап биринчи анализдеп издеш керек Мгм. негизи. Сиз айткандай элечи изилдеп, анан менин оюмча ошо жана айтып атабыз го, бул адам ошо келаткан студентпи ушул эме даяр болуш керек да, Германияда ауыз билимден кийин калып иштегенге. М. То есть ауыз билимдикти бүтүрүп эле дальше иштеп кетем, андан кийин башка окубайм, болду ошол боюнча эле калам десе, анда Германияда калыш керек. Себеби азыр ошол кетирген 3 жылынын баасын ал Германияда гана ала алат да. Болду. М. Кыргызстанда ала албайт.
Кыргызстанда бизде билесиз, стандартта башкача, ал жакта диплом дейт, ал жакта университет дейт дагы чукундой да. Ошол сыяктуу. Германияда калып, өзүң дагы өнүктүрүп, ошо 3 жыл, андан кийин дагы бир байта келдиңдер, андан ары окуусун улантып, окуп иштейм деп өзүнүн ошол бир жок дегенде бир 5 жылын, как минимум 5 жылын бере алам деген студенттер болсо келсин. Ошо жакшы тармакты тандасын. Анан ошол ауыз билим кылганга даярбы? Ошонун чындыгы азыркы мен айтып аткан реалдуулуктарына айтып атабыз да, азыр уже эме интернет железинде уже канча маалыматтар чыгып атат ауыз билим. Ошолордун баарын анализдеп, өзүнө өзү суроо бериш керек да. Негизи ауыз билим кылганга даярмынбы? Же башка сферага өтүп көрөйүнбү? Башка окуу жайга өтөйүнбү? Же окуймунбу? Депчи, мисалы үчүн бакалавр бүткөн болсо магистратура окуймунбу? Же дагы негизи башка программалар бар, бирок биздики азыр ауыз билим боюнча болуп аткан үчүн ушунун эле немесин айланасында жооп берип атам да. Так негизи башка мүмкүнчүлүктөр дагы бар, бирок карап көрсүн. Ооба. Просто ауыз билдиңдин немеси бул жака келгендеги жана оңоюраак да бул ауыз билдиңчү. То есть жанагы окууга өткөндөгү көп көйгөйлөр бул жерде жок ауыз билдиңдечи. Бул жерде жакшы сфера болсо, анан сени кабыл алып, сени жумушчу катары сага ошол айлык стипендияңды берип кабыл алып, ошол сага жумуш келишимин бере ала турган компания болсо болду, келе бериш керек да ошондой. Анан бул жака келгенден кийин ошол ауыз билдиңдин сферасын алмаштырса болот, же ошо айткандай эле эгер жакшы окуса кыскартып туруп дальше иштеп кетсе болот, же болбосо ошо байте билдиң кылса болот. Бул мына 3-чү варианты болот. Төртүнчүсү андан ары окууга тапшырып кетсе болот. Себеби ауыз билдиң бул мындайча айтканда ошол башка эң башталышы Германиянын билим немесине бирип кеткенге, билим системасынан дальше өзүн өнүктүргөнгө фундамент да, пайдубал болуп берет деп ойлойм мен. Анан бул эң негизги ошол эң чоң ресурс бул мен үчүн да азыр неме, билбейм, мен өзүм азыр окумуш мындай убактымды өткөзүп кандай эле сезиле берет. Ооба, мен туура көп нерселерди үйрөнүп атам, ооба, практикада колдонуп атам. Бул жакшы албетте, бирок убакыт деген эң маанилүү, анан эң чоң ресурс да. Ошол убакыттын ошол суроону бериш керек. Мен ауыз билиңди окуганга даярмынбы, анан убактымды кетиргенге даярмынбы деген ушул 2 суроо. Топ. Анан албетте экинчиси бул тил жагын караштырыш керек. Ооба. Б1 менен келип жакшы сфераларда иштеш бир аз кыйыныраак болуп калат. Бул деген немистер билесиздер, бир аз өздөрүнүн жакшы көрүшөт, тилин жакшы көрүшөт. Жана сөздү айтпай эле коеюн, бирок булар ушундай да. Ошондой. Ооба. Ошон үчүн немистерге жагат, биз немисче сүйлөп атканыбыз, үйрөнүп атканыбыз, аракет кылып атканыбыз. Ошон үчүн немис тили сөзсүз түрдө болуш керек. Сөзсүз түрдө жакшы деңгээлде болуш керек. Анан менин оюмча кыйынчылыктар азыраак болот го деген ойдомун да. Анан немис тилинде көп ошол нюанстар бар да. Немис тилин жакшы билсеңер, өзүңөрдүн укугуңарды коргой аласыңар. Бирөө бир нерсе келип туруп силерди дискриминация кылса, сен эмне деп туруп дароо ошол жерден жооп бергенге даяр болосуңар. Анан бир нерселерди түшүнбөй калып кетпейсиңер. Мисалы үчүнчү, анан мына бюрократия өтө көп немедечи, Германияда. Ошол бюрократияны дагы чек кезинен өзүңөр түшүнүп, чечип, жанагы Ausländer бирдемкелерди жөнөтүп, ошолордун баарына негизи тил керек да. Ошол анча эле жеңилдетет жашоону. Ошо мен ушул кеңештерди айтмакмын. Анан балким билбейм, башка сферада иштегендер да башка нерселерди кошумчалап айтмак, бирок меники ушулар. Өзүмдүн жеке тажрыйбам. Негизи аябай жакшы эме болуп жооп бердиң. Анткени мисалы үчүн келаткан студенттер жаш болуп эметип аткан үчүн мисалы үчүн билбей келип алышы мүмкүн. Анан сенин кеңештериң мындай ойлойм, жакшы багыт бере алат депчи. Анан ошо жаш болгондойм, ошо мындай да, бул жака келгенден кийин анан бир компания менен келишим түзүп келгенден кийин анан уже рутинага кирип кеткенден кийин окуу, үй иш болуп рутинага киргенден кийин ошол рутинадан чыгып кетиш кыйын да. Кайрачы, кайра алмаштырыппы же бир нерсе кылган бир аз кыйыныраак. Ошон үчүн айтып атам го, келатканда эле жакшы сфера тандап, жакшы анализ кылып, ошого даярмынбы, даяр эмесминби деп, кандай десем, өкүнбөгөндөй болуп келиш керек да. Анан бул жакта да кичине өзүңөр кандай десем, өкүнбөй, мындай мен туура эле чечим кылдым деген мындай эме менен күнүгө жатып уктап туруп ишке барсаңар, ошондо жакшыраак да. Мындай өзүңөр дагы кандай десем, депрессияга түшүп кетиштин дагы эмеси азыраак да, вероятность. Ошол. Анан кандай десем, адаптация немеси болот, эмне эле адаптация убактысы болот. Ошол дагы өзүнчө бир өзүнчө бир эме да, бөлүгү, ошол ауыз билимдин бөлүгү. Ал дагы кыйын. Ошон үчүн ошол жактарын ойлонуштуруп, анан башка өлкөдө ошол оңой эмес. Бул кошуна өлкөлөр эмес, Казакстан, Өзбекстан эмес, Россия эмес. Ооба. Ошол дегендей. Бул жакта деле эми кыргыздар көп эле калыптыр. Негизи жалпы боюнча бир 45 000ден ашык кыргыздар бар экен жалпы азыр. Ушунчалык экен, Ооба.
ооба негизи көп 45 000ден ашык деп баягы ошо уккан болчумун эми официалдуу маалыматтарга ылайык караганда ошондой. Вот ошондой. Азыр Ооба. биз бара биз дагы көп өтөбүз бул жакта. Анан Ооба. биякта негизи анан дагы бир айтып кетчү момент, Германия баары Германия да. Ооба. Бул жакта жөнөкөй адамдар жүрбөйт. Ауыз билим кылабы, окууда окуйбу, магистратура кылабы, иштейби, башка кылабы. Бул жакта жүргөндөр ошо өз өлкөсүн таштап кеткенге даяр болгон, жаңы өлкөдө, жаңы жерде, башка тилде, ошо жаңы адамдар менен ошол тилди сүйлөп, жакшы билбей атып, ошолор менен тең тайлашып, бир сферада окуп, ошону бүтүрүп, ошо бияка иштейм деп максат коюп келген мындай күчтүү, эрки күчтүү адамдар гана келе алат го деп ойлойм бул жактачы. Себеби дегенде Ооба. негизи эле чындыгында кыйын да. Ошол биз эми жанагы дейбиз го азыр иллюзия да, жана инстаграмдагы киргизип Ооба. аткан нерселер ал иллюзия да негизичи. Ооба. Ал жок. Ар бир адамдын мээсинде ушундай информация бар. Эми то, что инстаграмга только положительный жактарын мындай плюс жактарын киргизебиз да. Бирок вот минус жактары анан жана айтышат го тыйындын эки бети бар депчи. Бир бетинин жакшы жагын көрсөтөрбүз биз жанагы эме жагынчы, решка жагын деп коебу, орел жагын, решка жагын, артында орел жагы бар да, ошол сыяктуу. То есть бул экинчи бөлүгү. Ошондой эки аркы жагы бар, ошол жакта толтура ушундай көйгөйлөр, ушундай суроолор, ушундай кыйынчылыктар жатат десем жаңылышпайм. Ошого биз кыйын элебиз негизи бияка жүрүп. Анан Сонун жооп болду. Ошо мотивация да болуп кетти го сөздөрүңүздөн. Анан биякта дагы жүргөндө дагы бир момент. Келгенден баштап эле өзүңөрдүн айланаңарга жакшы адамдарды курчаганга аракет кылыш керек дароо эле. Ооба. Эгерде айланаңда эми мен бул менен өзүбүздүн келген студенттерди же кыргыздарды неметким келген жок. Негизи эле кыргыз болобу, немис болобу жалпы да, жалпы ушундай караш керек дагы ошол сферада ким жакшы мындай аракет кылып жакшы окуп атат. Негизи эле жалпы мисалы үчүн окууну ала турган болсок жана мектепте деле ошондойго жакшы окуган окуучунун жанына жармашып ошо бир нерселерди үйрөнүп алайын, билип алайын дейсиң го. Бул жакта деле ошондой. Бул жакта биздин ошо улуу байкелер, эжелер бар. Мисалы үчүн мен биякта азыр жөн жүрбөй ошолор менен таанышып, нетворкинг кылыш керек. Нетворкинг бул эң күчтүү, негизи азыркы биздин учурдагы эң күчтүү коммуникациянын немеси да, түрү менин оюмча. Анан ошо нетворкинг кылып, өзүңөргө ошо пайдалуу маалыматтарды топтоп, алар менен сүйлөшүп, ошолор өзүнчө мотивация берет дагычы. Алар силерге жада калса багыт да бере алышы мүмкүн да. Мындай кылбайсыңбы, мындай болбойсуңбу, бияка иштесең болот, бияка заявкаңды жөнөтсөң болот, таштап көр деп ушинтип алар дагы ошо өзүнүн башынан өткөн тажрыйбалары менен бөлүшүп силерге дагы да алдыга сүрүлгөнгө жардам берет деген ойдомун да. Ошондой болуш керек. Ооба, туура. Анткени алар уже бул сен басып өткөн Жолду жолду өтүп басып коюшкан. өткөнү анан билишет, кандай жакшы, кандай туура, кандай туура эмес. Жардам сурагандан тартынбаш керек анан. Себеби дегенде ар бир адам сиз айткандай эле ушул жолдон өтөт. Анан жардам сурап, мен азыр муну сурасам муну билбейт экен да деп анан мени жаман ойлоп калат. Биздин баягы башыбызда таракандар да, аны ырытып келиш керек Кыргызстандан. Бул жака келгенде уже болду, өзүңөрдүн өнүгүүңөр, жеке өзүңөрдүн кандай десем, карьераңарды өнүктүрүш керек болду. Ооба, сонун жооп болду Гүлдана. Рахмат сага. Ошол видео көптөн бери мен тарта албай же сен бошобой көбүнчө мен өтө албай калып атышат, өзүм айтып коеюн. Чоң рахматым бул видео мисалы үчүн мен ойлойм аябай мисалы үчүн мындай видео мен мындай ютубтан мындай көргөн жокмун да, именно честный отзыв ауыз билим жөнүндөчү. Мисалы кандай проблемалар болуп калат. Анан көбүнчө эле айтышып атат го, ой мындай келе бер, анан бияктан үйрөнүп кетесиң деп. Ал бияктан мисалы үчүн ошого жооп болду дейм да. Аябай так, анан мисалы үчүн түшүнүктүү кылып мындай айтып бердим. Мен даже өзүм ауыз билим кылып атып кайра дагы түшүнүп кеттим да. Ай моундай болуп турбайбы депчи. Сонун эме болду. Анан дагы бир эме, менде азыр көп болуп атат ушул нерсе. Мисалы үчүн 2 жылдан бери ушундай көп болгон. Негизи туура эле тандадымбы ушу, анан эмне кылыш керек деп ушу өзүм билем да, что бүткөндөн кийин ооба жолумду, өзүмдүн ары карай жолумду билем. Бирок ошол неме айтып атам го, баягы эле жана рутина да. Иш үй болуп атканда кээде тажап кетесиң. Тем более азыркы биздин учурдагы жанагы түркчөсү келип атат, кыргызчасын билбейм да. Поколение Зпи? Биздин кушак, биздин жана generation, биздин эмеги, биздин ошол эмелер generation деп кыргызча ушинтип керек сөздөрдү билбей калам, вообще Нормально. ушунча. Мен азыр еще жумуштан кийин вообще башка немелерге толуп атат да. Окей,
ошо биздин жаштар азыркы биздин курак ооба биздин курактагы адамдар эмеде бир местода бир жумуш жеринде көпкө калганга кудурети жетпейт, көпкө кала алышпайт. Мм. Ошон үчүн биз өтө көп тажап кетебиз. Эсиңиздеби, мурунку биздин жана советтердин адамы, эски адамдар жана бир жумуш жеринде 40 жылдап, 50 жылдап иштешет го. Биз антип албайбыз. Ошон үчүн могу ауыз бийлик учурунда 3 жылдагы, вот 3 жылдагы өтө көптөй сезилип атат. Ошондой сезилиши мүмкүн. Ооба. Ошондой сезилиши мүмкүн дагы анан мындай тажап баштайсың. Орто жолдон мисалы үчүн меники 1 жыл мурун ошондой болду. Мгм. 1 жыл эмес, даже жарым жыл мурун эле таштап кетсемби же жөн эле койсомбу деп неметипчи, ошондой моменттер болот. Бирок ошол учурларда өзүңөргө өзүңөр мотивация берип, дальше туура жолду тандап, чыгып кеткенге аракет кылышыңар керек да ошол ситуациядан. Ошону Ооба. айтар элем. Себеби рутина бул ар бир адамды жеп коет да, негизичи ар бир адамдын ар бир адамды демотивациялап салат да. Ошон үчүн ошондой учурларда өзүңөргө өзүңөр колдоо көрсөтүп, анан кичине бирек саякаттарга чыгып койгула. Жок, мен Европадамын деп кичине ойгоно каласыңар да ошондо. Кечке эле иш болуп жүрө бербеш керек. Өзүңөргө жакшы бир мындай хобби таап алышыңар керек, жакшы бир дос, тааныш табыш керек, жакшы бир ошол саякаттарга чыгыш керек. Өзүңөрдү ошол жактан да өнүктүрүп турсаңар, ошондо могу рутина силерди жеп койбойт да. Болду. Ошондой деп айтат элем. Ооба, сонун болду. Анткени ошол рутина Германияда бул аябай мындай нормалдуу көрүнүш деп эсептейт го көбүнчөсү. Жумушка үйгө Жок, барып келишет. андай болбош керек. Мисалы үчүн Ооба. менде деле жумушумда шефим тоже эски адам, тоже азыр мына менин атам менен тең 56-57 жашта. Тоже жумушка келип алып саат 7-де келет, 7:30 келет жумушка, 5-ке чейин монтип отурат да. А биздин курактагы жаштар, мына азыркы жаштар негизи немиси болобу, кыргызы болобу, башка улуттагылар болобу, биз андай немеге көнгөн эмеспиз. Биздин курактагылар ошондой, биздин могу миграция ушундай эмеге көнгөн эмес да. Биз жаңы алмашууларга, жаңы тенденцияларга, жаңы мүмкүнчүлүктөргө ачыкпыз да. Биз ошол нерсеге көнгөнбүз. Бат-баттан алмаштырып, жаңы адамдар менен иштешип, ушундай темпке көнгөнбүз да. Мм. Ошон үчүн болушу мүмкүн, бизге өтө кыйналып кетишибиз мүмкүн, мен аны түшүнөм. Бирок ошондой учурларда азыркы айткан менин кандай десем, кеңештерим бир аз жардам берет го деген үмүттөмүн. Сонун кеңештер болду чынында. Негизи мисалы үчүн азыркы кеңештер жаңы келген студенттер мисалы билбей калат да сендей болуп жана Ооба. демотивация болуп эме болгондо мындай Мм. аябай чоң жардам берет. Даже мага деле мындай эме болуп кетти да, ачылыш болуп кетти чынын айткандачы. Ооба. Ах, ушундай кылыш керек болчу турбайбы депчи. Ооба. Ошондой. Да. Анан биз мисалы үчүн бул жакта мына сиз деле мен деле баардыгыбыздын Кыргызстандан бир окуу жайды бүтүрүп алып туруп анан бияка келип деле ушу ауыз бийлик кылгандар бар да. Анан ошо ойлошот, көп уккам то, что Кыргызстанда университетте окуп туруп, анан бул жака келип ауыз бийлик кылып, анан жанагы окууга барып калган, жана мектепке барып калган башка экен депчи. Бирок муну мен айтат элем, эми биз деген неме да ар бир өлкөнүн жана системасына киришибиз керек да, эми айла Ооба. жок. Бул деген ошо ауыз бийлик Германиянын системасы болуп атат. Болду, дальше ошол системада өнүккүбүз келсе, ошону кабыл алып, ошону неметишибиз керек да, болду, же алмаштырыш керек. Болду, башка жолу жок да. Эгерде Ооба. бул ауыз бийликти тандасак, анда биринчи ушул керектүү нерсени алып, үйрөнчү нерсени үйрөнүп, анан ушу мен айткандай улантыш керек да, деп Ооба. ойлойм мен. Ошо. Так, сонун жаңы эмелер болду. Маалыматтар болду. Рахмат. Ишиңе ийгилик сага. Жакшы Рахмат. буюрса бүтүрүп ал, буюрса экзамендер болуп баштайт эми сенде 3-курс. Буюрса. Ийгилик, жакшы тапшырып Даярданыш ал. керек. Ооба, чыйпылыктап азыр эле менин ошол группалаштарым жана жарым жыл кыскарткандар кечээ бүгүн экзамен беришип атат, кстати. М. Абсурд беришип атат. Бүгүн Алар негизи Германия боюнча болду окшойт, э? Германия боюнча ошол Хессенде Э. да ушу жалпы азыр ошо болуп атат. Анан алар жарым жылга кыскарткандар мына эми тапшырып атат да. Жазуу экзаменин, Ага. шрифтлихи прüfung эми беришип атат Ага. бүгүн эртең беришет. Анан жаңы жылдан кийин январь айында ОЗЭКи экзамен болот дагы. Мгм. Ошо менен алар бүтөт да. А биздики жайга кетет, ошондо толук биздики 3 жыл. А тилер 2,5 жылда бүтүрүп атат да. Алар деле мына ушу жарым жыл кыскартып деле ушу чыйпылыктап катуу даярданышты, 2-3 ай даярданып неметишти. Коркушуп аткан, ай кандай болот депчи. Билбейм, мен эми ошо биринчи Кудайга анан өзүмө ишенип эле эми даярданам да деп, мен ушундаймын өзү университетте деле жүргөндө ошо экзамендерге даярданбай келип туруп анан билем да өзүм окушумчу, анан иштей берет экенмин балам окуп туруп ошентип. Эми билем бул жакта андай система бир аз иштебей калышы мүмкүн, андай немечи. Бирок аракет кылып эми буюрса өткөнү аракет кылабыз. Ооба, жакшы, ийгилик. Анан өзүмөн өтө көп нерсени деле күтпөй элемин бул жакта. Ошол орточо баллды алсам деле бул мен үчүн ошо чоң жетишкендик да. Айттым го, себеби менин сферам негизи эле бир аз ошол кыйыныраак. Ошон Ооба, үчүн негизи эле мисалы үчүн ошо дагы бир жолу бир кайталап койсом болот. Анткени немистер өзлөрү ушул сферага да, тапшыра алышпайт. Көбүнчөсү мен да мисалы үчүн мен азыр гастрономиядамын да. ооба. Анан немистер, таза немистер абдан көп. Таң каласың да, эмнеге кирип алдым депчи. Анан айтат,
Мен бул жумушту жакшы көрөм. Анан мен тиги мисалы үчүн мен ал жумушту мен алып бара албайт болчумун депчи. Анан Мм. бияктан Кыргызстандан келип, ал мисалы үчүн 2 жыл, 2-3 жыл эле үйрөнүп алып келип, анан жана менеджментте же болбосо ITде тарамакта окуш бул аябай эле мындай чоң жетишкендик го деп ойлойм да. Ооба, ошого рахмат. Анан эми буюрса дагы бир жарым жылдан кийин балким сүйүш болсок ошондо дагы жыйынтыктар менен бөлүшөт турмун. Бирок азыркы учурда ошол буюрса көрөбүз эми кандай болот, кандай баскычтар болот ошого жараша. Ооба. Ооба. Анда жыйынтыктайлы, өчүрбөй тур.